эркек киши ийгиликке сөзсүз түрдө жетет эгерде 3 нерсени тыя турган болсо. Биринчиси тили, курсагы, анан жынысы. Тил, мына байкасаңыз, көп убактыңыз тилге кетип калып атат. Дасторконго отурганда сүйлөй турган темаңыз ушул, мына артист мындай болуп калыптыр, мына саясатчы мындай болуп калыптыр, мына адам мындай кылып атат, мына мындай кылып атат, фаланча машина алыптыр деп өзүңүз тууралуу эмес, өзүңүздүн келечегиңиз тууралуу эмес, бүт башкалар тууралуу, башкалардын саясаты тууралуу, өзүңүз тууралуу эч нерсе жок да. Жөн эле зикир кылып турган жакшыраак башкаларды темасы сүйлөгөндөн көрө, башкалардын гыйбатын кылгандан көрө. Ата-энелер өздөрү баш болуп ар кимди гыйбат кылып отурат дасторкондун башында. Бул тарбия, бала кадимкидей көрүп туруп алат көп нерсени. Фаланча кошунабыз мындай болуптур деп дасторкондо отуруп алып, ыйлап, тамакты жеп атып, ар нерсени сүйлөй турган болсоңуз, бала кадимкидей сиңе берет балага. Жамгырда нөшөрлөп, акырын, жамгыр жаап чөптөр акырын өсүп чыгат. Ошол сыяктуу балага сиңет бул, өсүп чыгат. Баланын тарбиясине таасир берет бул. Ошондуктан, ал эми экинчиси курсак маселеси, тилди тыйдык, курсак маселеси. Адалбы, арамбы аралаштырып жей бербе. Тандап тазасын адалын же. Керегин же. Байкасаңыз, көп нерсе жештен башталат. Көп жейсиң, уктагың келет. Көп жеп алып энергия дагы албайсың. Ачыгын айтканда энергия дагы албайсың. Япондордо аз же саз иш кыласың деген сөз бар да. Аз же саз иш кыласың деген. Бул сөз түрдө мусулмандарга тиешелүү маселе. Пайгамбарыбыз 3 бөлүккө бөлгүлө, ашказанды биринчи бөлүгү тамакка, экинчи бөлүгү абага, үчүнчү бөлүгү сууга. Биздики жалаң гана 3 бөлүгү тең тамакка толуп калат. Идиштердин эң жаманы, мына идиштей турган болсок, идиштердин эң жаманы тамакка толгон курсак болуп эсептелет. Идиштердин эң жаманы ушул. Мындан өткөн жаман идиш жок. Курсагың тойгондон кийин жынысыңа берет. Жыныстык жагыңды башкара албай каласың. Токсуң. Бул чыгыш керек. Мурдуңдан да, кубагыңдан да ар бир жерден нажас болуп чыгып кетет бул нерселер, жеген нерселериң. Керек эмес нерселер. Ошондуктан бул көп жеп алып, арам иштерди кылган, зына иштерди кылгандарды карасаңыз, биринчи курсак тойгозот. Курсак тойгозуп, андан кийин күнөө иш кылат да. Көрдүңүзбү, арам лукма керди, арам лукма, арам тамак эми экинчи күнөөгө дагы эшикке чыгып атат. Бул жыныстык чак. Жыныстык чагын тыйбасаң болбойт. Бул мен баштапкы этаптардан айтып келип атам. Тилиңди тыясың, кыздар менен сүйлөшпөйсүң, арам иштерге жакындабайсың. Сүйлөшпөгөндөн кийин, көз зынасын сактаганыңдан кийин башка арам иштер дагы болбойт. Аз жейсиң, аракетиң күчтүү болот, максатыңа, ишеничиңе карата. Жыныстык жагың маселе жаратпайт сенде. Ошондой экен жаш жигиттерге айтарым, 3 нерсени тый, ийгиликке чокууга жетесиң. Эгер тыйылбасаң бүгүн, ушул жашооң эч качан өзгөрбөйт. Туман ичинде жүрө бересиң. Бириң-эки болбой өлүп кетесиң. Сени балаң дагы жакшыраак нерселерди эскербейт. Себеби сен нафстын кулу болдуң. Нафстын кулу болдуң.